Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз сиздерге дайыма колдон келишинче тарбиялык мазмундагы окуяларды чагылдырган видеороликтерди сунуштап келебиз. Албетте сиздер тараптан бир оңой эле нерсе бул биздин каналыбызга катталуу жана кээ бир ойлор жарала турган болсо комментарий калтыруу. Бүгүн сиздерге Адамзаттын табиятына тиешелүү болгон бир окуяга сиздердин назарыңыздарды бурайлы. Жашооңду өзгөртө турган окуя же адам боюнча сакталып калуусуна себепчи болгон бир моментти сиздерге айтып берели. Күндөрдүн биринде бир адам токойдон от ичинде күйүп жаткан жыланды көрүп, аны жалын арасынан суруп алат. Ал бул аракетин жасаганда жылан аны тиштеп, адам чыдагыс азап оору алып келет. Адам жыланды артка ыргытып жибергенде ал кайрадан отко түшүп калат. Ал киши боору уруп, темир түркүктү кармап, жыланды жалындын арасынан суруп чыгып, анын өмүрүн сактап калат. Бул көрүнүшкө көз салып турган киши жанына келип, бул жылан сени чагып алды. Эмне үчүн анын дагы деле сактап калууга аракет кылып жатасың деп суроо узатат. Куткарган адам сойлоп жүрүүчүлөрдүн табияты чагуу. Бирок бул менин мүнөзүмдү өзгөртпөшү керек. Себеби адамдын табияты жардам берүү деп жооп берген экен. Кимдир бирөө сизге зыян келтиргенди үчүн өзүңүздү, табиятыңызды өзгөртпөңүз. Оорукер жүрөгүңүздү жоготпоңуз. Бирок сак болууну үйрөнүңүз. Адам кандай гана татаал абалда калбасын, ал өзүнүн мартабасын түшүрбөөгө милдеттүү, деп заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан экен. Анда кийинки тарбиялык мазмундагы видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.